Assалому алейкум урматтуу YouTube көрүүчүлөрү. Сиздер менен кайрадан коркунучтуу окуялар каналы. Бүгүн биз сиздер менен кайрадан коркунучтуу болгон окуяга күбө болобуз. Андыктан эшик терезелерди бекемдеп жаап, светтерди өчүрүп даяр болуп калсаңыздар, биз баштадык. Жатаканадагы эски күзгү. Айжан шаардагы университетке жаңыдан өткөндө жатаканадан кичинекей бөлмө алды. Бөлмө эски болсо да жашаганга ыңгайлуу болчу. Бир гана бурчтагы чоң эски күзгү Айжандын көңүлүн бурду. Жыгач алкактары саргайып, айнегинин бир капталында бүдөмүк тактар бар экен. Алгач Айжан мунга анча маани берген жок, бирок убакыт өткөн сайын күзгүдөн бир кызыктай энергия сезиле баштады. Бир күнү кечинде ал күзгүнү сүртүп жатып, айнектеги тактарды жакшылап карады. Алар жөн эле кир эмес болчу. Тактардын формасы адамдардын бүдөмүк сулиети сыяктуу сезилди. Айжан өзүн жубатып, жарыкты өчүрүп уктоого жатты. Бир түн бир окумда ойгонуп кетти. Күзгүдөн чыгып жаткандай болгон акырын шыбыраган үндөр угулуп жатты. Ошол замат телефонунун фонаригин күйгүзүп күзгүнү тиктеди. Күзгүнүн ичинен эч нерсе көрүнбөдү. Эртеси күнү курбусу Гүлжан ага конокко келди. Күзгүнү көргөндө эле өңү өзгөрүп кетти. Бул күзгүнү кайдан алдың деп сурады ал шыбырай. Бөлмөгө көчүп келгенде эле бар болчу, деди Айжан. Муну карабашың керек, мындай күзгүлөр эски үйлөрдө же ырым-жырым менен алектенген адамдарда болот. Мен бала кезде ушуга окшогон күзгүнү бир эжемдин үйүнөн көргөм. Анын ичинен дайыма түшүнүксүз элестер көрүнчү. Айжан Гүлжандын сөзүн уккан соң күзгүнү дубалга буруп койду. Бирок ошол түнү кайрадан түн бир окумда ойгонуп кетти. Бөлмөдө муздак аба жүрүп, аркасынан бирөө дем алып жаткандай болду. Ал акырын артына бурулганда күзгү мурунку ордуна айланып турганын көрдү. Бүткөн бою дүр этти. Эртеси күнү Айжан күзгүнү сыртка алып чыгып, жатакананын жертөлөсүнө таштады. Бирок ошол түнү күтүлбөгөн нерсе болду. Түн ичинде бөлмөнүн дубалынан бир нерсе тыкылдагандай үн чыкты. Ошол жакшылап караса, күзгү мурда турган дубалда суу тамгактардын тактары пайда болгон экен. Бир маалда тактардын ордуна кыжылдаган жазуулар чыга баштады. Жарыкты күйгүзгөндө алардын баары жок болуп кетти. Ошол эле түнү түшүндө күзгүнү көрдү. Анда өңү билинбеген бирөөнүн элеси аны тиктеп бир нерсе шыбырап жатты. Айжан дүкүрөп ойгонуп бөлмөдөн шашылып чыгып кетти. Ал таң аткыча жатакананын коридорунда отуруп чыкты. Эртеси жатакананын кароолчусуна жертөлөгө таштаган күзгүсүн көрсөтүүгө барды. Бирок жертөлөгө киргенде күзгү ордунда жок болуп чыкты. Ошол күндөн кийин Айжан түнкүсүн бөлмөсүндө жалгыз уктоого коркуп калды. Бирок күзгү жок болгону менен кээде күзгү турган дубалдан тыкылдаган үн чыгып турду.